Ден соолугуң бек болсун. Китеп окурмандары үчүн дагы бир китептин бет ачары өттү. Жаңы китептин ачылуу салтанаты автор өзү туулуп өскөн Разаков шаарында белгиленди. Кызыма кат. Бул китеп 2 жыл бою жазылып, ушул жылдын башында Борбордогу басмаканалардын биринен жарык көргөн. Китептин багыты кыздардын тарбиясына, жүрүм-турум, аң сезимин турмушка даяр болуусуна көмөктөшүүгө багытталган. Айымдарга, энелерге, жеңелерге, кыздарга өтө керектүү болгон руханиятка бир дил азык тартуулаган жакшынакай бир жыйын болду деп ойлойм. Бүгүнкү иш-чарага келген ар бир катышуучу өзүнүн жан дүйнөсүнө бир чоң руханий баалуулуктарды топтоп кете алды. Китеп жөнүндө айта турган болсок, бул китепти 2-3 ай мурун колума тийип окуп чыккан болчумун. Китеп аябай мазмундуу, бүгүнкү күндөгү коомдук социалдык муктаждык талабы бар мазмунда жазылган китеп экен. Автордун айтымында негизинен аял затынын коомдогу орду жогору, бирок ошого карабастан бактылуу үй бүлө күтүп, кыялдагыдай мамиле курууну үйрөнгөндөрдүн саны аз болуп, көпчүлүк кыздар бүгүнкү күндө бактысыз турмуш күтүүдө. Кызыма кат китебинин жаралуу максаты да мына ушудан келип чыгып, үй бүлө күтүү сырларын жалпы кыргыз кыздары менен бөлүшүүнү туура көргөн. Муктаждыктын негизинде келип чыкты бул китеп. Көп мезгилдерде жанагы көзү жумулган күчүктөй болуп эле үй бүлө эмне үчүн керек, эмне үчүн үй бүлө куруу керек, аны билбей эле турмуш куруп, анан бактысыз мамилелер күтүп калат экен. Ошолордун алдын алуу үчүн бул китеп жазылды. Ошондой бир убакыттарга кабылганда биз китеп издедик мамиле куруу үчүн. Бирок кыргыз тилинде китептер жок болгондуктан, орус, англис тилдеринде бар экен. Биз анда кыргыз тилине алып чыгалы деп, Курбун Гүлсара Мадаминова экөөбүз бул китепти жазып алып чыктык. Аздектеп окуй турган китеп экендигине көрүп, абдан ыраазы болдум. Биз ушундай тарбиянын багытындагы мына буга чейинки Гапыр Мадеминовдун энелер мектеби жөнүндө дагы түшүнүгүбүз кеңири. Бүгүн биздин жаш кыздарыбыз ушул өздөрүнү руханий жактан өстүрүш максатында бул китеп өзүнүн өтө баалуулугу менен мындай бүгүн бизге керек да. Бул китепке кызыккандар үчүн автор атайын кыз келиндер үчүн офлайн жана онлайн форматта кеп кеңештерин берип, бир топ окутууларды өткөрүп келет. Кызыма кат китебинин бет ачарына келген китеп күйөрмандарынын да кызыгуусун арттыра алды. Айсулуу Абдилаким кызы, Бакыт Саитов, Алтын бешик жаңылыктары.